Assalamualaikum. Kandaysiz? Deng sog'lig'ingiz yaxshimi? Bayramınız menen. Çok rahmat. Sizni bayramınız menen qutuqtab keldikdem. Биздин баатырыбызды куттуктабасак болбой калат го деп. Rahmat, çok rahmat. Үйге. Ну, биздин жамааттын атынан чоң апама, а? Бул сизге. Үйге келгиле. Урматтуу Каракөлдүктөр, урматтуу элдер, бүгүнкү майрамыңызга менен куттуктайм. Майрам мээрибиз аябай жакшы ийгиликтерди, айкылы жакшы иштерди кылып, жаш болсо дагы иштебей билген адам, жигит экен. Миң мәрте рахмат. Ушуну койгон таап келген тиги президент Садыр Жапаровго да миң мәрте рахмат. Ушундай жигиттерди көтөрүп, бери кылып, жайлап, көз алдында өзү көрүп турган үчүн башы Токтогу, Күртсай, Ташкүмүр, Шамалсай, Камбарата. Эми Кудай кааласа Камбарата бизди да курганга аракет кылабыз го эми. Чакырса анча-мынча иштерине жардам берип. Кыргыз Республикасы баатырын 2002-жылы алгам. Акаев абагында ошо Шамалсайды ишке киргизип суду көтөргөндө Акаев келип өзү 31-июлда келип өзү суду көтөргөн үчүн сыйланган. Биз 1967-жылы киргем Нарынгилерден стройга. Ошондон бери иштеп келатам, дешче барган жокмун мен. Ушу Нарынгелде эле иштеп. Сайзованда командировка жиберчи да. Сайзован Саянга, Сусенскийге бардык. Эми Сайыз жоюлгандан кийин, Сайыз жоюлгандан кийин эле. Нарынгес иш болбой калган байланыштуу Якутияга жана Влюйскийге иштеген бар экен, ошо барып 3 жыл барып иштеп келип, 6 айдан ушунда. Мында биринчи жолу болуп атпайбы? Шаче бурда да болду эле. Первый раз, когда домой день энергетика приходит, адамдар, ай рахмат. Жаралганда эң биринчи болуп туруп план гаилроо приниматься эткен. Ленин чыгып сүйлөп атканда в далеком Кыргызстане есть возможность построить водяную станцию деп. Ошондо баягы гидро деген сөз әле лексиконго кире электе, баягы суу станциясы деп неме айтканда, ошол программада Орусиянын чалгынчылары уже Кыргызстанда эмне менен өнүксө болот, эмне неме кылса болот деп ушу неме кылганда, ошол эле жанагы аталып аткан кетмен төбөнү суу басат деп аксакалдар биз кичинекейбизде айтчу элек. Ушундай немелер сөздөр жүрүп жатканда, анан эми мен ошол комсомольский путевка менен келген адамдардын бирөөсүмүн. Горком комсомолго барып Майлы сууда мен кетип атам, ушу ГЭС курганы ошол жака чакырык болуп атат десем, сендей адамдар көп болсун деп бергенде ошо боюнча келип, эми Каракөлдүк болуп, мынакей гидростроитель болдум, энергетик болдум, муниципальный работник болдум. Эми баары тең ушул жерден таап, ушул жерден болуп келип атамын. Өмүр бою эле энергетика тармагында иштеп келип атам. Столица энергетиков деген сөз болуп атпайбы? Ошол жерде иштегендердин баары тең. Баягы илгери 22 декабрь биз красный день деп койчу элек. Практически коллективтерге барып, элге жолугуп эле ушу майдан болуп жүрчү эле деп. Энергетик деген сөз это баягы өтө бийик, жарык берген, жылуулук берген неме адам деп түшүнөбүз. Ошо себеби ушу баардыгыбыз энергетикпиз. Аксакалыбызды келип куттуктап кетели, колун кармап деп атайын эле бүтүрүштөн эле келди. Камбардадан бек өтүп кетти азыр. Азыр эле Силерге энергетиктер майрамына анан жаңы жылга карата биздин коллективдин атынан белек. Рахмат. Биргилейбиз. Заманыбыз тынч болсун, эл тынч болсун, элдин арасында биз тынч болбойбу. Ишиңерге ийгилик каалайм. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Согуңуз Жакшы, жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы. Кандай өзүңөр иштеп атасыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Журт тынчпы? Аман эсен, Саламат. жакшы. Жакшы болсун. Бүгүн ошо Адыл Акматович энергетиктердин күнү деп анан биздин ошо ардактуу ардагерлерибизди ошо энергетика тармагына өзүнүн салымын кошкон аксакалдарыбызды кыдырып эле күтүүсүз эле үйүнө барып бир оз Жакшы. туктап келели деп
план кылдык эле. Анан Рахмат. ошол негизинде мына сиздикине келип куттуктап отурабыз. Эми чындыгында сиздер энергетика тармагына кошкон салымыңыздар абдан чоң. Мына бүгүнкү учурда ошол мамлекетибиз үчүн канчалаган мына жарыктык болуп турса, ошонун баарына сиздердин салымыңыздар менен Рахмат. ыраазычылык билдиребиз. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кут Ден болсун соолук каалайбыз бул баарыбыз. энергетика деген бул элдин майрамы, Ооба. журттун майрамы, мамлекеттин майрамы. Ошого мен да силердин майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайман. Мана мен 51 жыл иштедим, Токтогул КЭСтен тартып. Анан кийин Хуриев деген биздин бир бул легендарный адам болчу. СССРга даңкы таанылган, ошо 40 мамлекетке адистерди жөнөткөн, ГЭС, ТЭЦ, атомный электростанцияларды курган. Анан ошол кишинин колу да чоңоюп, ошол кишиге мен заместитель болгом. Хуриевке заместитель кылган үчүн мен өтө бактылуумун, өтө ошо өзүмдүн ден соолугумду, өзүмдүн өмүр баянымды, билимимди мен академия Минэнерго СССРда Ленинградтан бүткөнмүн. Өзүм инженер-строитель. Ошондон мына баардык ГЭСтерди курдук. Анан чет элде Союздун учурунда в качестве советского специалиста Монголияда Улан-Батырда ТЭЦ курдум. Бул 79-80 жылдары. Анан ошол жерден бизде Москвадан Кремльде принимать этип, портбелебизди Кремльга партийный учетко тапшырып, анан кеткенбиз. Сиздер чындыгында ошол мына баатырларсыңар. Ошол убакта мына Кыргызстанда канча ГЭС курулуп калса, баарына өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошконсуздар. Каракөл шаары энергетиктердин шаары. Ошо биз ушу майрамдарды укмуш Каракөлдө өзүнчө фейерверк болчу. Флагман Кыргызстана, столица энергетики Кыргызстана деп. Бул жерден 4 адам герой болуп атса, 200-гө жакын адам заслуженный болгон. Миңдеген 1,5 миң адам орден алган, СССРдын ордени. 10 адам Ленин орден менен сыйланган бул жерде. Алла Таала ушул жерде кол жайып отургандарга чың ден соолук берсин, узун өмүр берсин, шаарыбыз дайым гүлдөсүн, батагы чыккан ыйык Алла Таала берген шаар. Бул шаардын тоо бийик, астыдагы суу терең, Каракөлдүн кыздары сулуу, жигиттери баатыр.